Ошону айтышалы азыр. Ошону айтышалы. Аябай сонун эме түзүп атат. Мындай болот да. Абдан сонун эме түзүп атат. Сиз аны эгерде алдынан айтып, мага именно ошо келсин деп аны чакырсаңыз, анда биз ошого туруп алмакпыз. Мен кайдан билем, сен айткан мен бул жерден билип атпайм. Биз эме Жок, эмнеге качып атасың? Эмнеге качкан жерим жок. Качпасаң кеттик берет. Жок, мен сен мага диктеп айткылбадың. Менин эле диктеп айткылбайм. Мени жамандап атсаң, жапарып жамандап атсаң. Мен жамандайм. Осман айтып кел бул жерге. Сабыр кылыңыздар. Маселе мындай. Маселе көтөрүлүп, эгер ушунчалык чоң деңгээлге чейин сөз кылып алып чыгып аткандан кийин, давайте буягына делеги телени да сыйлагыла, бизди да сыйлагыла. Биздин эки эмебиз бар. Сіздерге площадка беріп атабыз, микрофон беріп атабыз. Чындыгыңыздарды аккуратно отуруп жакшынакай айткыла. Кечеки ачык айтып койгон, көчөгү Текебаев менен Бакыт Аманбаевдин кепин кийбегиле. Мен аны бизге кереги деле жок. Андай силерди алып келип, биздин максатым жок. Уруштурайын, эки тараптуу алып алып келип кырылышсын депчи. Андай жок. Азамат, мен мен тартпайлап алам. Мен түшүндүм. Анан келиңиздер, отура турган болсок, ким келсин, сиз биз деп эле. Siz özünüzün çınlıkta aytыңыз, siz özünüzün aytыңыз. Ну, откладываем, да? Я хочу, чтобы Осман Алиев, как вот был намечен Осман Алиев, и я не пусть присутствует. Проблем нету. Как было Осман Алиев, так. На какой день отложите? Бүгүн убактысы эмнеге алып атасың да? Осман Алиев келет деп сизге ким айтты ал? Осман Алиев именно ошо келет деп. Силер айттыңар да. Мен айткан жокмун. Мен кайдан билем, мага звонить кылды, мен көчө телефон менен тиги айтып, ким оппонент болот. Осман Алиев деди. Анда сиз именно Осман Алиев менен Да, мен Осман Алиевке даярданганмын да. Жок, ал Осман Алиев эмнени айтып берет биз жөнүндө? Ал ошол маселени сурасаңыз. Осман Алиев көчө эле айткан. Мен ал темага деме кыла албайм. Тиги сот иштерине сиздики жанагындай Слушай, вот давай, вот я найду ему тему, что он говорит. Вот мы даже уйдем от этой темы. Если надо, вокруг это будем говорить. Жок, эмнеге качып атасың? Теманын өзүнө келелик, биз Жок, эмнеге качып атасың? Тема, например, на сегодня день в целом о том, что вот это самое, по одному-двум фактам, а там много фактов. Вот поэтому я об этом хотел сказать. Ya buna faktının var mı olacak bu fakada? Sen uçuk bana dursa. Ne uçuk bana dursa? Yok otur. Ben seninle sürüşkün yok. Kulak beni sürüş otam. Uruşpanızlar, sağırgınlar. Sağırgınlar. Ертең Текебаев те, может быть, bizim бетон чавас. Они не хочу это. Жөн отурду. Kaçma, gel, kaçma. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben Japarov'um, kimsin? Sen kimsin? Kanыбек Осмоналиевди чакыралы, келет так киши да келсин. Азыранда чакыралы. Деме, чалыңыздар, чакырыңыздар. Ben onu diyecektim oğlum. Men de kaçam da. Siz unda, ya. Men de kaçam da. Сөзсүз. Чакырыңыз, siz менен эле чалыңыздар. Рахмат, Мирлан Сакбаевич. Урматтуу депутаттар, урматтуу Айтмат Кошоевич. Эми мен комитеттин төрагасы катары муну жакшы түшүнөм. Жана жазылбай калган экенмин, бирок силерди баягы колдоо үчүн, анан дагы бир сиздерге эсиңиздерге салып койчу нерсе, бул экономить эткен жакшы. Биз экономить этсек дагы урушабыз, анан экономить этпесек дагы урушабыз да, бул туура эмес. Экономить этилип атат, бирок дагы ушундай экономдуу тендерлерди өткөзсөңүздөр деген тилектебиз. Себеби дегенде, мына ТЭЦтин абалын көрбөдүңөр, 386 миллионду да ключа жеткизип алып эмне болуп атат. Ошондой абал болбош керек. Анан Айтмат Кошоевич, мен айтып эле келтем, бизде чоң гидростроительдер бар эле. Мамлекеттик компания Гидросгем, Нарын Гидрострой бүгүнкү күндө абалы начар. Соцфондко карыздары толтура, искусственный карыз болуп жүрүп отуруп, мынакей банкрот калып баратат. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен кура турган абалга келишибиз керек. Чет элдик компаниялар менен ошолорго акчаны кармата берип кредит алгандан качышыбыз керек уже. Жогорку Нарын каскадын биринчи бир каскадын мамлекет кепил болуп кичине акча берсе куруп коет элек деп нечен жолу кайрылышты бизге. Мына эң кичи ал активтерди сиз холдингке ал элексиз. Мен какшап айтып келатам. Алыңыз. Распред компанияларды, активтери жакшы, акча бере турган компанияны алып, анан кичине чабал компанияларды калтырып койгонуңуз туура эмес. Кандай дейсиз? Ошон үчүн Толубаев мырза, сизге да электр станция. Бул токтогул кесин кургандар, чоң кес курган кадрлар өзүбүздүн отечественный
мамлекеттик компаниялар, Нарынске менен Нарын Гидрострой. Эмне деген техникалар бар эле, эмне деген миңдеген кишилер иштечү эле. Бүгүн ушуну акырындап солгундатып биз жоюп баратабыз. Мына ошол экини жандандырсак, өзүбүз кепилдик берип, тыйын таап берсек, мен ойлойм, биз өз күчүбүз менен да көп нерселерге жетишебиз. Рахмат. Рахмат. Процедурный талкуу өтүп кеттиңиз. Рахмат. 10 секунд. 10 секунд. Мирлан Исакбекович, мен айтып коеюн деген мен кабинетим бул бияк тарапта кечке депутаттар чыккыла деп кыйкырып эл турду. Ушуну айтып коеюнчу. Өкмөткө барып айтса болмок. Убактыңыз өтүп кетти, анда жиңтап коюңуз. Микрофон бергиңиздер. Урматтуу депутаттар, мыйзамын кабыл алып бергенбиз трансформацияны. Комиссиясы түзүлгөн. Көбөйлүү маселе болгондо эле бияка келип калышат. Комиссия иштеп, хотя төрагасы келип айтып коюш керек эле, трансформация мына бүтөйүн деп калды деп. Ошону өкмөткө тапшырма берип койсоңуздар. Ислам мырза. Мен аны тапшырма бердим. Мен жана комитетте протокол тапшырма берилди. 5-чи микрофон процедурный. Рахмат. Республика Атажурт Зулушев. Урматтуу баяндамачылар, мына сиздер бүгүн Үч Коргон КСН модернизациялоо боюнча экономдо тендер өткөрүү кооз сөздөрдү айтасыздар да. Кооз сөздөрдү айтасыздар. Жакшыртабыз дейсиздер. Болгон 30 мегаватт кошулат экен, 180 миллион долларлык. А бирок колуңуздарда турган ишти кылбайсыздар. 2019 жылдын 17-14 июль күнү күчүнө кирген энергиянын кайра жаралуу булактары жөнүндө Кыргызстандын мыйзамы бар, күчүнө кирди, кабыл алдык. Мини кестер. Мына сиздер айтып аткан миллион деген доллары жок эле, өздөрү курабыз деп атат. Сиздер шарт түзүп бергиле, аныктап бергиле деп. Бүгүнкү күнгө чейин муну кылбайсыздар. ККПнын орун басары, сиз отурасыз. Боронов да ушул жерде сөз берген. 1 ноябрга бул положение даяр болот деп. Кана положениеңиздар? Азыр февраль айы болуп атат. Качан даяр болот бул? Азыр бул положение иштелип атат. Буюрса Бул процедурный урматтуу жооп бере туруңуз азыр. Жооп деле берип койсунчу, мен суроого кеч жазылып калдым. Бул маанилүү, көптөгөн ишкерлер күтүп атат муну. Макул, сиз талкууну айтып туруп, процедурный айтыңыз, анан аягында жооп берип койсун. Рахмат. азыр положение боюнча иштер жүрүп атат. Госоргандардын ичинде согласование болуп атат. Чукулда өкмөткө киргизебиз. 5-чи микрофон калган убактысын бериңиздер. Мындай жаң келдиңиз, мен түшүнөм, дежурный жооп бербесеңиз будан кийин. Иштелип жатканын билебиз. Бирок 3 айлык деген мөөнөт бар. Вице премьер-министр сөз берген 1 ноябрга даяр болот, мына болуп калды деп. Бүгүн февраль, 20 жыл. Сиз качан чечилерин айттыңызчы мөөнөтүн? 1 айдан бүтөбү положение? Аракет кылабыз буюрса бүтүргөнгө. Рахмат. Энергия холдинг Айтмат Кошоевич. Бул боюнча жобону иштеп чыктык. Депутаттар менен да талкуу болду, комитеттеги депутаттар менен да талкуу болду. Азыр ошол согласование процесси жүрүп атат. Өкмөткө кирсе, мен ойлойм бардыгы алдын ала талкуунун убагында бүт маселелердин бардыгын ал жерден снимать эттик. Азыр өкмөткө кирсе, кол коюлса эле күчүнө кирет. Рахмат. Мөөнөтү. 1 айдын ичинде бүтөт го. Рахмат. Жиңтабайлы. 1-чи микрофон 1 мүнөт процедурный. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Урматтуу кесептештер, биздин урматтуу ТЭК комитетинин төрагасы Кожобек Жайчыбекович абдан маанилүү маселени көтөрдү да. Биз 60-70 жылдан бери ГЭСтерди салып атып, Нарын каскадын баштапчы. Ал жерде жанагы айтып аткан Нарын спецмонтаж, Нарын гидростройлорду реанимация кылыш керек. Айтмамат Кошоевич, эмне үчүн дегенде Каракөл шаар, Ташкөмүр шаар, Токтогулдарда үй бүлөлөр бар, билесизби булар? Үй бүлөлүк династиялар бар. Булардын Советтер Союзунан калган мындай кадрларды азыр кайра воспитать этиш кыйын. Ошолорго иш бериш керек. Жозо тендер болуп, акча чын эле чет өлкөгө, башка жака кетип атат. Ушул маселени карайлы. Жана Нарын спецмонтаж менен Нарын гидростройду реанимировать этели. Соцфондко карыздары бар экен. Ошол карыздарын алдырайлы.
аракет кылыңыз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Туура түшүнөбүз. Бүгүн аз эмес сумма ратификация болуп атат. Айтмат Кошоевич.